Ошо гастрит жөнүндө айтып берсеңиз. Ашказандын жанагы ички катмарынын ички чыйыркабыгынын сезгенүүсү да. Гастрит учурунда тамак ичкенде күчөтүп, жүрөктү айлантып, кээ бирде кусуп, B12 витамини, ушул биздин эле темир, ошолор жетишпесе дагы ошол гастрит күчөйт да. Урматтуу угуучу, көрүүчү, сиз биринчи байлык ден соолук подкастындасыз. Бүгүн гастрит деген тема. Гастрит менен оорубаган адам аз болсо керек. Бүгүн ушул гастрит темасында бизде конокто Нургүл Асылбековна айым. Нургүл Асылбековна Токтогулова, медицина илимдеринин доктору жана гастроэнтеролог адис. Туура айттым, Туура, саламатсыздар. Саламатсызбы. Нургүл айым, ушу гастрит жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне үчүн гастрит деп айтылат, анан аныктамасын? Гастриттин аныктамасын айтканда, бул тиги ашказандын жанагы ички катмарынын ички чыйыркабыгынын сезгенүүсү да. Анан ошол себептен негизи эле ар бир органдын, латин тилиндеги органдын итти кошуп койсок, тиги сезгенүү болуп келет да. Гастрит, мисалы, гепатит, анан аппендицит, холецистит, панкреатит деп анан итти кошуп койсок эле сезгенүү болуп келет. Бул сезгенүү, бул кадимки эле органикалык сезгенүү. Гастроскоп менен көрсөк, ашказандын көңдөйүндө ушундай шишип, кызарып, канталап калат да, ушул гастрит деп коет. Адамга көп бизде гастриттер негизи эле көп кездешет. Ошол биздин гастроэнтерология практикабызда гастриттердин саны ушул бир 50%-тан ашат го. Көбү ошо бизге келген кардарлардын ичинде көп эле гастрит менен келишет. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Гастрит оорусунун себептери, биринчи белгисинен баштайлычы анда, эмнеден башталат, кантип оорутат, эмне кылат? Эми негизи ашказандын ичинде, ошо ички жана чыйыркабыгында мындай эмелер жок да, тиги нерв түйүнчөлөрү жок. Оорубаш керек да, бирок ал мисалы жанагындай эрозия болуп баратса, ооруп калышы мүмкүн дагы. Адамдын тиги тамак ичкенде оорутат, көбүнчө тамак ичкенден кийин оорутуп баштайт да, язвадан кичине айырмаланып, язва болсо адам ачка болгондо оорутат да, тамак ичкенде басаңдап калат. Ал эми гастрит учурунда тамак ичкенде күчөтүп, жүрөктү айлантып, кээ бирде кусуп, мисалы, өткүр гастрит болсо кустурат, тиги оозго бир ачуу келиши мүмкүн. Гастритте күчөгөндө ал деген ич агары менен абдан байланыштуу да, анан кийин тиги ичи катып калышы мүмкүн, запор болуп калышы мүмкүн. Ушундай белгилери бар өзүнүн. Ал эми себептерине келгенде, бул 2005 жылы бир 2 Нобель ээлери ушуну тапканда, бул Helicobacter pylori деп коебуз. Бул бактерия, микроб да. Ушул микроб көбүнчө гастриттерде бир 80% тиги ушул язва, жараны, ашказан жарасын бир 60% тиги гастриттер менен айкалышканда ушул микробтун болушу. Андан тышкары дагы гастриттердин түрлөрү бар да. Андан тышкары дагы башка микробтор менен дагы ушул козголгон гастриттер болушу мүмкүн. Мисалы, вирустар болобу, же микробтор болобу, же болсо грибок болобу, ушундай козгорон деп коебу, ушулай грибоктор. Ошондой гастриттер болушу мүмкүн.
Андан тышкары дагы аутоиммундук гастрит деп коебуз дагы. Бул көбүнчө атрофиялык гастриттер кирет. Буга ошо өзүбүздүн эле былжыр челибизге өзүбүздүн иммундук система каршы чыгып ошолорду талкалап баштайт да. Өзүнүн иммунитетибиз ошол былжыр челди талкалап баштаганда аутоиммундук гастрит болгончо атрофиялык гастритке кирет. Андан тышкары дагы жанагы рефлюкс болгондо өт ошол рефлюкс болуп ошол ашказандын көңдөйүнө киргенде химиялык жактан мындай талкалап баштайт да, химический агент сыяктуу. Анткени ашказандын ичинде кычкыл болот. Ал эми 12 ичигиде щелочь. Анан ошол щелочь кычкыл ашказанга түшкөндө аны жеп баштайт да. Анан кийин ошону химический гастрит сыяктуу, рефлюкс гастрит деп коебуз. Андай дагы эмелери бар да, өзүнүн себептери бар. Көбүнчө ошо Helicobacter pylori көп гастрит айкалышкан. Кимдер ооруйт көбүнчө? Эми Кички балдарбы, чоңдорбу, аялбы, эркекпи? Ушулар мындай так эмеси жок, мындай бөлүнүшү жок. Аялдар көбүрөөк ооруйбу, балдар ооруйбу, же эркектер ооруйбу деген бирдей кездешет. Эркектер арасында, аялдар арасында көп бирдей кездешет. Бизде могу Helicobacter pylorинин көп таралышы байкалат да. Изилдөөлөргө караганда бул дагы биз көп ошол мамлекеттердин деңгээлине жараша болот да. Мисалы, жакшы өнүккөн мамлекеттерде Helicobacter pylorинин таралышы бир 20% ашпаса, мисалы 5, 10, 20% ашпаса, ал эми биздин өлкөдө андай изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес, бирок бизге жакын, мисалы Россия Федерациясында жүргүзүлгөн изилдөөнүлөргө таянсак, ал жерде Helicobacterдин таралышы бир мындай жакшы жашаган райондордо, мындай деңгээли чоң райондордо, мисалы Рублевка сыяктуу орустарда, ал жерде 20-40% чейин болсо, ал эми начар жашаган деңгээлде райондордо ал жерде 90% чейин жогорулаганда, анан бир ортосунда жалпы Россия Федерациясы боюнча 70-75 деп беришкен да, пайыз деп. Балким бизде дагы эгерде жанагы биздин общепиттердин көбүн эске алсак, той топурларыбызды эске алсак, ал жерде мисалы тамак аш кандай ким даярдап атат, анын өзүнүн ошо Helicobacter pylori барбы, ал обязательно эле бар болсо оорубайт да, гастрит болупчу, кээ бирөө бар болуп жүрө берет да, ошондой таратыпчы. Ал эми жугуштуу турбайбы? Жугуштуу, абдан ишлекей аркылуу жугулат. Мисалы туура эмес табактарды туура эмес эметип, чыны кашыктарды туура эмес обработкадан өткөрүп, мындай таза жуубай, ошондор аркылуу дагы бирөө тамак ичсе, кашык менен аралаштырып аны жалап коюп койду, анан сен дагы кашык менен аралаштырып алып жеп алдың, ал дагы жугуштуу. Өбүшкөндө ишлекей аркылуу жугат. Үйдө чогуу бир колдонулган буюмдарды чогуу колдонсок, щетка, ушул андай интимдик гигиеналык ошондой жугушу мүмкүн да. Мындай абдан көп жугат да. Анан кийин ошол общепиттерибиз көп да бизден. Биз тойго барабыз, ашка барабыз, ал жерде кандай жуулду тамак аш билбейбиз, ким кандай колун жууп жазадыбы, колун жуубай жазадыбы, колун жуубай бирдемелерди коюп койдубу столго, биз аны жеп алдыкпы. Ошентип эле ойлойм, бизде дагы Россия Федерациясында сыяктуу эле 70-тен бир 90-го жетип калдыбы деп ойлоп коем да. Анткени Африка өлкөлөрүндө ошол 90-95 деп берип атышат да. Бирок баарыбыздыкы эле ошол бар болгону менен, бирок анын баары бир гана сезгич адамдарда же болбосо жанагы концентрациясы көбөйгөндө микробдун гастритке алып келет. Анда сиз мынакей айтып калдыңыз, экономикалык шартына жараша да болушу мүмкүн деп. Мисалы, айыл жеринде жашагандар ошол эле агын суудан, булактан, ошол жактан жугушу мүмкүнбү ошол бактерия?
Жок, көбүнчө бактерия бул адамга адам аркылуу эме жугат да. Анткени агын суудон изилденген эмес, ал бизде агын сууда бактерия Helicobacter pylori барбы деп, ал боюнча жок да маалыматчы. Анан бири-биринен эле момундай контактно бытовой деп коебуз да, ошондой жугушу мүмкүн. Ушу гастрит ооруганда кайсыл жери ооруйт же кандайча кабатыр кылат? Гастрит биринчи ушул жанагы ашказандын тушун оорутканга алып кетет да. Ашказандын тушунда ооруп, анан ушул жерим ооруп, жүрөгүм айланып атат, оозума кычкыл келип атат же ачуу келип атат. Белгилери? Белгилери ушундай болот да. Анан жүрөгүм айланып баштады. Көбүнчө эле жүрөк айланган ошол болот. Абдан күчөп кетсе, тиги кускусу келип эме кузат. Бирок кусканда мындай жеңилдей түшөт да, ушундай белгилери бар да. Мисалы панкреатитте кусканда жеңилдебейт, ал эми гастритте кусканда адам кадимкидей жеңилдеп, анан кийин тамак ичкиси келбей эле, ушу тамак ичкен сайын эле ошол тиги туура эмес белгилер болгондо арыктап баштайт да. Ошол арыктап да бир мисалы 2 жуманын ичинде бир 3-4 келге арыктап кеттим дегендер болот. Ошол гастриттин белгилери. Ушул маалда албетте түздөн түз эле докторго барыш керек дагы. Аны тиги дарылабаса, анын кесепеттери дагы көп болот да. Бул жерде да диагностика жөнүндө айтып кетсеңиз, кантип диагностикалайт, кантип диагноз коет, гастритпи? Мүмкүн чыдап жүрө берсе эчтеке болбойт, өтүп кетет. Андай барбы? Эми чыдап жүрө берип өтүп кеткен ар бир эле оорунун башталыш аягы болот. Бирок өтүп кеткенде ал кандайча өзүнөн кийин кандай кесепеттерди калтырат дегенди дагы ойлошубуз керек да. Ал мисалы микробтор өзүнөн өзү кетип калбайт. Ошондой бир мисалы ошол эле тырыктар пайда болуп, анан кийин ал күчөп, эрозиялар кан талоого алып келиши мүмкүн. Аны дагы мындай караш керек да. Анан биз себебин билишибиз керек да. Мисалы жана эгерде анализ берип, мисалы аба менен дыхательный урязный тест деп коебуз да, Helicobacter pylorини аныкташ үчүн ар кандай анализдер бар ал бактериягачы. Ал бактерияны организмде негизи бар болчу беле деген суроого мисалы кандан ошо антителолорду карасак болот. Кан анализден элечи, же болбосо биздин тиги дем чыгарган убакта ошол абаны топтоп, ошол абанын концентрациясынан билсек болот. Дыхательный урязный тест деп коет. Ушул тест бардык эле жерде бар да азыр, көп жерде бар. Абдан да бар азыр. Өтө эле кымбат эмес аппарат, көп жерде бар, Бар. Абдан доступный болуп калды азыр. Андан тышкары дагы мисалы заңдан караса болот, ДНКсын, ошо ПЦР диагностика деп коебуз, андан караса болот. Негизи эле ошону биринчи Helicobacter pylorини аныктап чыгышыбыз керек. Эгерде ал терс болсо, мисалы результат терс болсо, анда башкаларды да карашыбыз керек. Же мисалы ал адамда балким өтүн алып салган, анан ошондо рефлюкс жанагындай щелочтук рефлюкс менен гастрит болуп атабы деп аны аныкташыбыз керек. Көп эле учурда дагы эме болуп атат да, азыркы маалда жана ковид маалынан кийин көбү эме кардиомагнил, тромбоз деп ичип башташпадыбы, аспирин ичип баштады, баары коркуп каным коюлуп кетпесин деп, мен дагы өлүп калбайын деп. Анан кийин көбү бесконтрольно, мына контролсуз ошол дарыларды ичип баштады дагы. Анан кийин именно ошол стероиддик эмес ооруну басаңдатуучу дарылардын гастрити деп өзүнчө биз белгилейбиз да. Алар дагы ошол эрозия дарынын кесепети, дарынын кесепетинен. Кээ бир дарылар ошол көзгөчө, мисалы аспирин сыяктуу жана кардиомагнилдер, тромбоздар көпкө ичип, контролсуз ичип, же плавекс деген канды негизи канды мындай суюк кылуучу, суюлтуучу дарылар. Анан кийин жанагы тиги артриттерге колдонгон дарылар, мисалы диклофенак дегендер, вольтарен дегендер контролсуз эметсе, тиги колдонулса, алар дагы алып келиши мүмкүн гастриткечи.
бул именно ошол НПВС ассоциированный гастрит же болбосо ошол стероиддук эмес дарылардын гастрити деп айтабыз да. Аны дагы биз такташыбыз керек да эң башында келгенде. И андан тышкары көбүнчө улгайган адамдарда кездешет атрофиялык гастриттер. Азыр менин өзүмдүн жеке клиникада ушул эмеде опытымда өтүп атат. Улгайгандардын арасында дагы жана B12 фолий кычкылы жетишсиздик болгон гастриттер дагы мындай атрофиялык гастриттер. Бир гана эле аутоиммундук эмес, ошол эле мисалы кээ бирде жетишпеген учурда B12 витамини жетишпегенде, темир жетишпегенде, мисалы темир жетишсиздигинде, ошол фолий кычкылы жетишсиздигинде дагы жанагы биздин абдан өзүнө бачым калыбына келчү органдар бар да, алардын ичине дагы ушул биздин былжыр чел кирет да, могу болгон бир ашказан, ичегинин былжыр чели бачым эме талкаланып, бачым эле алмашып туруш керек да. Биздин каныбыздагы жанагы эритроциттер да, кызыл кандар дагы, алар талкаланып эле кайра алмашып туруш керек. Ошол алмашып турушуна өбөлгө түзгөн бул B12 витамини, ошол биздин эле темир, ошолор жетишпесе дагы ошол гастрит күчөйт да. Ошолорду дагы биз баарын тактап талдап чыгышыбыз керек. Анан гастроскопияны караш керек, жанагы рак риски барбы жокпу деп биопсия алышыбыз керек. Ошолордун баарын чогуу анан кийин карап туруп, анан кийин талдап туруп, бул ооруга мындай дарылоо керек экен, буга болсо башкача дарылашыбыз керек экен деп анан дарылоо дагы ар башка болот да, ар кимдики. Демек, ошо дарылоо жөнүндө токтолуп кеттиңиз. Бизде азыр мындай го аптека бар эле, мен ашказаным ооруп атат же зарына болуп атам деп дары алганга сунуштабайбыз, такыр. Туура айтасыз. Аптекада анын баары тең мындай көзүн жумуп алып эле сеники бир гана симптомго, белгиге каршы таблетка дары берип атат да, ал дары мисалы кээ бирөөнү күчөтүп коюшу мүмкүн дагы. Анан ушинтип эле кээ бирөөндө мисалы басаңдатат, анан ошого алданып адамдар меники уже басылып калды деп, анан кийин белгиси жок болсо эле ашказаны оорубай калса же болбосо жүрөгү айланбай калса эле мына айыктым деген сөзгө мындай ошондой тыянак чыгарып эле ошого алданып эле ошол идеяга алданып жүрө беришет. Ал эми оорусу күчөшү мүмкүн дагы. Негизи кандай осложнениялар болушу мүмкүн, ошол жөнүндө айтып коючу. Коркутуп эмес, чынында эле ушундай болушу мүмкүн да. Эми осложнениясы мисалы атрофиялык гастритти дарылабаса ракка алып келиши мүмкүн. Бул деген номер 1 да, ракка алып келиши. Анан кийин уже рак болгондо уже кеч болуп калат. Эрозия, язвага алып келиши мүмкүн. Дагы ар кандай мындай кан талоо, кровотечение деп коесо ошого алып келиши мүмкүн болот. Негизи эле биздин тамагыбыз сиңбесе, анда бүт алдыңкы этажда турган органдар, мисалы ичеги, тиги боордун зили жакшы чыкпайт, тиги биздин уйку безибиз жакшы иштебейт. Негизи эле баары бузулат да. Негизи эле ошо биздин ашказандын негизги функциясы бул биздин организмге кирген белокторду талкалоодо. Эгерде ашказандын зили белокту башынан талкалабаса, бул ажыратуу да, белокторду ажыратуу, биздин уйку безибиз начар иштейт. Бул биздин уйку безибизге түшкөн нагрузка болот да, ал жерде панкреатиттер да өзгөрүшү мүмкүн, өрчүшү мүмкүн. Эгерде ашказаныбыз жакшы иштебесе, ал бизге организмге баары бир кандайдыр бир учурда баарын контролдолбойбуз да, баары микробтор кирет да. Ал микробторду туура эмес талкалап, талкаланбай калса, анда биздин организмибизге ылдый жакка да микробтор көп кетет, өрчүйт да. Бул бактериоциттик эмеси, функциясы да ашказаныбыздын. Ашказаныбыздагы зил, бул деген бизге жанагы эт азыктары менен темир камтыган жашылча жемиштердин ичинен темирди ажыратып сиңирет да. Анда ашказан ооруса темирибиз сиңбей баштайт дагы, анемия болушу мүмкүн. B12 витамини бир эле гана ашказандын күчү менен ошол биздин организмге ошол факторлор менен сиңет да. Анда аныбыз да сиңбей калышы мүмкүн. Негизи эле ушундай көптөгөн
бүт болгон мындай бир эле ашказан тараптан эмес, биздин организм тараптан дагы өзгөрүүлөр пайда болот дагы. Анан кийин оорчулугуна алып келет да. Бир баягы күнү эле бир апа келди, ал деген 75-теги апа экен. Анан кийин ал айтты, ошо ашказаны менен ооруп жүргөнүнө 15 жыл болуптур. Анан атрофиялык гастрит деп берилди да. Анан мындай карасам, тиги колу буту дагы мындай чымырап, колдору буту чымырап, ушундай мындай суставтарым ооруп калыптыр дели, бир дарсанваль, бир ток алып эле жүрүптүр. Кичине жакшы болуп калат дейт, бирок кетпейт дейт. Анемиясы болуп, темири жетишпей, анан карасам эле түккүм эле жанагындай B12 жетишсиздик болуп атат да. Канынан текшерсек 100 болуп калыптыр. 100 бул абдан аз да. Анан кийин ошо B12 лечение баштадык. Ошо дары башталганда кадимкидей өзүнө келип мындай эмет баштады да. Же болбосо аутоиммундук гастрити жок, эч нерсеси жок, бир эле гана жанагы улам гастрит боло берген да. Эгерде гастрит улам эле өөрчүп, анан аны дарылабай, анан ал жер кырылып мындай жандай тырык пайда болгондой сыяктуу болуп калат да, ал жер иштебей калат. Анан экинчи жолу гастрит болду, бул жер иштебей калып эле ушинтип эле атрофия болуп кетиптир дагы. Аны кайра калыптандыруучу заттар жок. Анан кийин ушундай мындай ашказан иштебей калыптыр да. Ошол келгенде ошо аныктадык дагы. Анан ошол именно ошол себептүү терапия башталганда, анан эң жакшы да ошол себебин тапкан. Азыркы кезде лабораториянын күчү кадимкидей эле жакшы болуп калбады. Ошол эле витаминдердин составын билсе болот. Туура айтасыз. Ошон үчүн анда сиз дагы бир жолу айтып кетели, бул ооруну чыдабай канча эрте кайрылса ошончолук биз жеңишке жетишебиз да. Себеби гастрит бул бир күндүк, 10 күндүк биздин тиги дарыланып калбайт, айыгып кетпейт 10 күндүн ичиндечи. Көбү мындай жаңылат да адамдарчы. Мына келесиң 10 күндүк жана мисалы хеликобактер пилориге каршы дары 10-14 күн айтасың, 2 жума, анан кийин дагы келесиң, анан башка деп леченияны ушул көзөмөлдүн алдында, дарыгердин көзөмөлдүн алдында көпкө чейин болуш керек болот да. Гастриттерчи илгери билесиздерби, Советтер Союзу учурунда биз айтчу стационардык терапия, андан кийин поликлиникалык терапия, амбулаторный, андан кийин санаторный, курортный дечүбүз дагы. Анан жанагындай минеральный воды деген курортторго жиберчүбүз да. Ошол туурада мен да өзүмдүн келгенде кардарыларга айтам, мына азыр сиз элестетип коюңуз, азыр стационардык этапты өтүп атасыз депчи. Мисалы 2 жума, 1 ай мен сизге дары жазып берем, муну мындай кыласыз. Ошончолук диета кармайсыз деп айтам да. Мисалы сууга бууга бушкан тамактарды жейсиз, өзүңүзгө мындай ченеп жейсиз, мындай бөлүп жейсиз, баарын тең бир алып албай деп айтам дагы. Бир ай, экинчи айда дагы мунуңуз бүттү, эми башка бул калыптануучу дарылар бар. Балким кандайдыр бир витаминдерди кошомбу, же микроэлементтерди кошомбу, калыптануучу ошол зилди калыптандыруучу дарыларды кошуп дагы 1 айдай. Анан 1 айдан кийин айтам, мына сиз азыр даяр болдуңуз, азастан азыр кошо берсеңиз болот. Тамак аш мындай мисалы мурун сууга бууга бушкан болсо, азастан мисалы тиги тушеный кошуп коюңуз да, мисалы дагы кичине кеңейтип диетаңызды. Бирок диетаңызды мындай такыр эле кеңейтип салбайсыз, дагы эле сиздин ашказаныңыз калыбына келиш керек 3 айдан 6 айга чейин деп. Анан эми курортко барсаңыз жакшы болот эле деп биздин эле Жалал Абад курортуна мисалы жанагы ичеги карын ашказанга жагымдуу курорттор бар да, ошол жака баргыла деп айтам. Эгер бара албасаңар, анда жанагы эле минералдык суулар бар бизде, Боржоми, Ессентуки деген суулардан жылуу кылып мындай газын кичине азайтып туруп, тамакка чейин, тамактын ортосунда ичип койгула деп, анын баары ушундай жакшы действиясын берет да. Нургүл айым, бүгүнкү передачага даярданып атып, мен интернеттен көрүп калдым да, анан дагы бир окуяны эстеп кеттим. Көз ачыктарга барып, табыптарга барып, дарылоону боюнча сиз кандай деп ойлойсуз? Эми ушу гастрит
гастрит боюнча негизи гастрит. эле башка оорулар боюнча деле ушул көз ачык табыттарга барып биз азыр негизи эле айтып атпайбызбы ушул кыргызымдын аң сезимин көтөрүшүбүз керек. Анан кийин көз ачык канчалык көз ачык болсо дагы ал ошол ашказандын ичиндеги эмне болуп атат аны билбейт да. Ал жанагы эле щелочдук рефлюкс болуп атабы, кычкыл рефлюкс болуп атабы, анын ичинде эмнеси эрозия болуп кеттиби, язва болуп кеттиби же болбосо рактын коркунучу барбы, бүт эле жалаң. Бул заманбап аныктоочу техника менен эле аныкталат да, ошол ыкмалар керек да. Анан кийин айткандай билбейм, ушул бизге келген канча адамдар, кардарлар келет, алар ошондойлорго барып алып эле кайра өөрчүтүп анан кийин баспай калганда же кан кусуп калганда келип атышпайбы. Ошону биринчи ошол барсаңыздар бара бериңиздер, бирок биринчи иретте доктурга барып эмне болду, жанагындай көп эле келет. Мисалы баягыда бир оорулуу келди, мен деген башка оору менен келди да, вирустук гепатит С. Анан келип айттык, мына сен деген дарыланышың керек, могу дарыларды, вируска каршы дарыларды ичиш керек. 3 ай ичесиң, азыркы маалда бүт баары дарыланат. 3 айдан кийин эле сонун болуп, бооруң дарыланып кетет деп, боорунда деле фиброз анча күчтүү эмес, экинчи даражадагы фиброз болуп, ушундай эме бергенбиз да. Анан кийин такыр болбой ошол бирөөлөр айтыптыр, туугандарычы, сен тетиги Тибеттен келген бир дары дармек бар, ошо тибетский лечение ал, анан ошондон жакшы болуп кетесиң деп кетип калган. 2 жылдан кийин келди, ошол Тибет дарысын ичиптир. Анан айтты, мына менин анализим тиги терс болуп атпайбы, отрицательный вирусный гепатит С депчи. Анан кийин бирок анализи отрицательный болгону менен боору цирроз болуп кетиптир. Ал чөп дарылары биз билбейбиз эмнеден жасалган, ал чөппү же бир насекомыйлардан жасалган дары, алар болсо алда вирусту алып туруп ошол боорунун ичине киргизиптир дагы, боор талкаланып калыптыр дагы, цирроз болду. Эми эмне кылабыз, эми трансплантация кылыш керек. Азыр канча дарыласаң дагы канчалык өзүнүн калыбына келбей калышы мүмкүн деп, ошондой каптеп ошондойлорду ойлойсуң да, кээ бирөө ошонун аң сезиминин ушундай тайкысы, кээ бирде ушундай туура эмес жолдорго түртөт да. Анан ушундай тиги көп айтып туруш керек да. Биринчи иретте официалдуу медицинага барыңыз, ошол жакшы адис тапканга аракет кылыңыз, ошолго барып изилдөөлөрдөн өтүп, анан кийин ашып баратса жөндөңүз, кенен болсо анда табыттарга дагы бара берсеңиз болот. Менден сурасаңыз болот ушул суроонучу, эмнеге дегенде. Мен ушуга жооп бергим келет да, бир жагынан. Мен делем канча жыл ушу ойлоп жүрдүм, көбүнчөсү жалкоо. Бир таблетка ичсе айыгып калыш керек да. Же жана чөптү иче берсе айыгып калыш керек. Жылы менен сиз айткандай 10-15 жыл ооруп жүрүп, анан кийин врачка барганда эле айыгып калыш керек деп ойлошот да. Ушу табыкка барганда эле тиги чөп берет, ошол айыгып калыш керек деп. Жалкоолуктан деп ойлойм мен. Анан айтат, эмне себептен мен бачым эле айыгып кетпейм депчи. Анан ушунча жылдан, канча жылдан бери ушул сиздин жашоо турмушуңуз башка болду, жеген тамагыңыз, ушунун баарын тең канча жыл сиз организмиңизди талкалап келип, анан 10 күндүн ичинде анын баарын оңдош абдан кыйын деп айтабыз да. Анан ошончолук сиз мээнет кылышыңыз керек депчи. Анан ошол мээнет керекпи деп. Акыркы жылдары десем болот, күндөрү десем болот, ушу өзүнчө бир мода сыяктуу болуп кетти да. Ачкачылык менен дарылоо, анан кийин ачкачылык менен арыктоо, ушуга кандай сиздин көз карашыңыз? Ачкачылык менен арыктоо, дарылоо, бул дагы бир кандайдыр бир өзүнүн базасы бар да, мындай өзүнүн керектүү базасы барбы, аныкталуучу деп, доказательный база деп коебуз да. Бирок бул эгерде гастрит учурунда такыр ачка болбош керек да. Биз көбүнчө мына орозонун алдында келишти да, бизде айтышты, ачка болгонго болобу деп. Гастрит, өткүр гастрит болуп, оорчундуу болуп баратканда гастрит, герп, эзофагалдык рефлюкс оорусу, гастрит, панкреатит, холецистит учурунда обострениеда биз ачка кылдырбайбыз, ачка болбойт. Тескерисинче алар ар бир 3-4 сайын аз аздан тамак жеп туруш керек, аз аздан да.
мисалы алаканыбызга чейин жарымдан мындай бөлүп жеп туруш керек. Ачка болгон болбойт оорусунда. Негизи эле бирок башка ооруларда, мисалы семирүү оорусунда болобу, анда интервалдык ачкачылык мен өзүм деле тиги кардарларга айтам. Ушундай колдонсоңуз болот. Ортосунда тамак ичпеңиз, мынча саатын тиги эгерде ичеги карын обострение болбосо. Же болбосо мисалы боорду май басып кеткенде анда дагы интервалдык ачкачылык дагы жардам бериши мүмкүн. Дагы мисалы жанагындай жүрөк кан тамыр ооруларынын кооптуулугун азайтыш үчүн анда дагы холестерин көбөйүп кеткенде абдан жакшы дагы жардам берет да. Андайлар мисалы биздин орозодо деле ал деле интервалдык тиги ачкачылыкта ал дагы көп мындай жакшы эмелерин берген да. Биз өзүбүздүн студенттерибиз менен ушул эмени жүргүзгөндө дагы байкаганбыз да, ушул интервалдык ачкачылык мисалы орозо учурунда дагы өзүнүн жакшы туура таасирлери бар да, эгер туура кармаса адам. Врачтын көзөмөлүнүн алдында. Нургүл айым, сиз келгениңизге рахмат. Мен ойлойм, биздин угуучулар, көрүүчүлөр деле жалпы эле биздин кыргыз элибизге ушундай жакшы кеңештерди бердиңиз. Дайыма ишиңизге ийгилик каалайм. Жолуңуз ачык болсун. Сизге пациенттер ооруп келбей, оорунун алдын алуу үчүн келишсин. Сиздин пациенттериңиз. Рахмат. Жакшы.